Бүгүн Илимдер Академиясында эл ынтымагы өлкөнү өнүктүрүүнүн башкы өбөлгөсү аталышындагы кезектеги илимий конференция болуп өттү. Ага мамлекеттик катчы, коомдук ишмерлер, окумуштуулар, илимий изилдөө институттарынын жетекчилери катышты. Окумуштуулар элдик курултайдын буга чейинки курултайлардан өзгөчөлүгү өлкө башчысынын жарлыгы менен болуп жаткандыгын айтат. Негизи курултай институту бүтүн Евразия чөлкөмүндө жашаган көчмөн элдер колдонгон институт болгон. Ал мамлекет түзгөн институт болгон. Ал өлкө башчысын шайлаган, жогорку бийлик бутактарын түзгөн, алардын ишмердигине баа берген. Бирок бүгүнкү күнү биздин баш мыйзамда анын азыр курултайдын андай укуктары жок. Бирок ошондой салттуу биздин ата бабалар колдонгон курултайга карай шилтенген бир чоң кадам, бул расмий кадам болуп атат. Себеби бул курултай ошо өлкө башчысынын атайын жарлыгы менен чыгып, уюштурулуп, чакырылып атат. Илимий практикалык жыйында кыргыз коомундагы салттуу институттар, элдик курултай жана анын саясий салттык негиздери, кыргыз башкаруу системасындагы курултайдын орду жана каада салт, нарк насили боюнча баяндамалар жасалды. Ошондой эле мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов алдыда өтчү курултайга бир да мамлекеттик кызматкер катышпай тургандыгын, эл өзү шайлаган гана өкүл катышуу укугуна ээ болорун баса белгиледи. Бир дагы жергиликтүү бийликтин өкүлү катышпайт. Bir dağı memleketlik kızmatkar şaylанууга же шайлоого укугу жок. Bir da депутат, bir da өкмөтү, bir dağı memleketlik kızmatkar ушул мамлекеттик катчыга чейин катыша албайт. Эл өзү жылдырат, эл өзү тандайт, өзү жөнөтөт. Көрөсүңөр, Кудай буйрса, 25 ноябрда ушул залдын жарым эле бийликтин айласын кетирип, өтө катуу сын пикирлерин айтканда, анан өзүңөр түшүнөсүңөр, чын эле дежурлар келбептир. Элдик курултайга Кыргызстандын ар бир айыл аймагынан 2 делегат келип, жалпысынан 1000 адам чакырылган. Аталган иш-чара 25 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда башталып 2 күн өтөт. Анда өлкөдөгү жана чет жерде жүргөн мекендештердин маселелери айтылып, аларды чечүү жолдору талкууланып, сунуштар айтылат. Биринчи элдик курултайда айтылат, азыр жерлерде Кыргызстан боюнча делегаттар шайланып бүтөйүн деп калды. Бир сөз менен айтканда, ар бир айыл аймагынан 2 делегат келет. Андан сырткары Бишкек шаарынан 60 делегат, Ош шаарынан 30 делегат, анан биздин Кыргызстандын сыртында иштеп аткан жүргөн биздин мекендештерден 28 делегат келет. Ал эми жана илимий конфессиялардан 10 делегат келет да. Баш аягы болуп бир 2000 тегерегинде делегаттар келет дагы. Анан Кыргызстандын ичиндеги, андан сырткары жанагы мигранттарыбыз айтса, Кыргызстандын сыртындагы биздин мекендештердин бир чоң мамлекеттик деңгээлде көтөрүлө турган көйгөйлөрү талкууланат деген ойдомун. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол коюп, 25 ноябрда Бишкекте 1-чи элдик курултай чакыруу талабын койгон. Курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов дайындалган жана курамы бекитилген. Гүлзада Абдрахманова, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.